Kesilişte kim birinci ötөт? Азыр бул сүрөттү карасак, бизге кесилиш көрсөтүлүп атат да, кесилиште 3 унаа турат. Анан азыр бул жерде суроо кандай болду? Кесилиште ким биринчи өтөт деген суроо болуп атат. Аны билиш үчүн биз эмне кылабыз? Дайыма жол белгиге карайбыз. Азыр көк жеңил унаанын оң тарабындагы жол белгини карасаңыздар, кандай белги? Жол бер деген белги турат. Демек, көк түстөгү жеңил унаа экинчи даражалуу жолдо экен дагы, ал алдыдагы кесилиштеги унааларга жол бериш керек экен. Анан ошол белгинин төмөн жагында дагы бир табличка турат, доска табличка. Ал эмнени билдирчү эле? Ал бул кесилиште негизги жол бар экенин билдирет дагы, ошол кайсы жактан кайсы жакка бурулуп кеткенин кара сызык менен көргөзүп коет. Азыр кара сызыкты карасаңыздар, автобус жактан чыгып, тиги жеңил унаа, ак унаа тарапка бурулуп кеткен. Ошондо азыр негизги жолдо кайсы унаалар? Автобус менен ак түстөгү жеңил унаа. Ал эми көк түстөгү жеңил унаа экинчи даражалуу жолдо экен. Ошондо бул жерде ким биринчи жүрөт? Азыр бул жерде автобус менен жеңил унаа экөө тең негизги жолдо турат. Жолдордун даражасы бирдей. Ал эми жолдордун даражасы бирдей болгондо оң кол тараптагы унаага жол берилет да. Азыр ак унаанын оң тарабында автобус болгондуктан автобус биринчи жүрөт. Автобус биринчи жүрөт, анан экинчи ак унаа, анан үчүнчү көк унаа. Ошондо бул кесилиште ким биринчи өтөт дегенде автобус деген жооп тура болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.